Саламатсыңарбы, билесиңби KG-нин көрөрмандары. Мен бүгүн силерге картаны ачуу жолдору боюнча маалымат берем. Биздин банкта карта ачуу оңой эле. Мисалы, силерден бизге паспорт керек. Анткени баардык банктын операциялары азыркы убакытта паспорт аркылуу өткөрүлөт. Карталардын түрлөрү бар. Мисалы, сиз студент болсоңуз, студент картасын ачуу үчүн сиздин студенческий билетиңиз, анан паспорт керек. Биздин банкка келсеңиз, бекер карточкасын ачып беребиз. Дагы бизде пенсионный карталар бар, анан соцвыплат карталары бар. Алар деле бекер ачылат. Пенсионный карта ачыш үчүн силердин паспортуңуз керек жана пенсионный удостоверение менен келсеңиз, бекер карта ачылат. Сизге заявление берилет. Ошо заявлениени соцфондко алып барсаңыз, 3 күндүн ичинде соцфонд картаңызга акча жиберип турат да. Соцвыплаты деле сизден справка керек. Соцфонддон анан паспортуңуз керек. Ошо менен чогуу келсеңиз, ал деле көп убакыт албайт. Ал эми физлицонун картасын ачыш үчүн карта өзү 100 сом турат. Анан жылдык тейлөөсү 100 сом. Ошондо сиз картаңызга 100 сом салып койсоңуз, андан кийин 100 сом салып койсоңуз, ошо менен болду да, карта ачылат. Мен бүгүн силерге Айыл банктын төлөм карталары боюнча маалымат бердим. Карталарды колдонгула, Айыл банк сизге жакын.